Уктуруубузду улантабыз. Жоголгон ата табылган кыз. Турмуштук окуянын уландысы. Мен атаммын деген сөздү укканда Назгүлдүн кулагы тунуп кетти. Эмне дедиңиз? Карыя дуалга жөлөнүп оор үшкүрдү. Атаңмын дейм кызым. Мына деп колундагы сүрөттү көрсөттү. Сүрөт эскирип бүктөлүп калган экен. Сүрөттөгү жаш келин чын эле Назгүлдүн апасы Жипара болчу. Мен сенин атаммын кызым. Назгүл артка бир кадам чегинди. Жок, менин атам өлгөн деп айтышкан болчу. Карыя көзүн жумду. Ооба, ошентип айтууга мажбур болушкан. Ламбардтын алдындагы кажы кужу сүйлөшүп жаткандардын сөзү угулбай калды. Бардыгы тумандай сезилди. Мен түшүнбөй жатам, деди Назгүл титиреп көзүн ачып жумуп. Карыя жакынкы отургучка отурду. Сен төрөлгөндө мен абакта болчумун. Ушул сөздү укканда Назгүл селт этти. Абакта? Ооба. Эмнени айтасың кызым? Бирок мен кылбаган кылмыш үчүн камалгам. Карыя акырын сүйлөп баштады. Чынжырча сыяктуу шөкөт буюмдарды жасачу экен. Ал мындан көп жыл мурун болгон окуя. Бир байдын үйүнөн чоң көлөмдө алтын жоголуп, күнөө анын үстүнө жабылган. Кызым, сенин апаң мага ишенчү, бирок анын туугандары түрмөдөгү адам менен жашай албайсың деп алып кетип калышкан. Назгүлдүн көзү жашылданып чыкты. Анан эмнеге мени издеген жоксуз? Балам, издедим, абдан издедим, деди Карыя каргылданган үнү менен. Бирок силер көчүп кетиптирсиңер. Апам ооруп калып, мен дагы үйдөгү турмуш менен алышып кеттим. Ал чөнтөгүнөн дагы бир нерсени чыгарды. Бул кичинекей алтын тумар эле, деп көрсөттү. Назгүлдүн жүрөгү токтой калгандай болду. Анын мойнунда бала кезинен бери ушуга окшош тумар бар болчу. Апасы аны атаңдан калган эстелик, өз колу менен жасап калтырган баалуу белек деп айткан сөзү эсине келди. Карыя тумарды ачып көрсөттү. Ичинде кичинекей сүрөт бар экен. Апасы менен ушул кишинин жаш кезиндеги сүрөтү окшойт. Назгүлдүн көзү жашылданып, муун жүүнү бошоп, денесин калтырак басты. Атаңмын деп айткан бул адамдын сөзүнө ишенбей турду. Демек, чын эле атамбы? Же жөн эле башымды оорутуп жатабы? Деп өзүнө өзү суроо берип, анык жообун таба албай турган чакта телефон шыңгырап калды. Айжан сумкасынан телефонун алып чыгып, жооп бергендей болду. Алло. Назгүл, Бакыттын абалы өтө начарлап кетти. Тезинен ооруканага келе кал, биз ошол жактабыз. Назгүл эмне кылаарын билбей калды. Бир жагында өмүр бою издеген чындык, экинчи жагында өмүрлүк жолдошу. Ал шашкалактап калды. Карыяга кайрылып, сиз менен шашпай сүйлөшөлү, мен ооруканага тез барышым керек болуп калды, деди дагы чоң жолду көздөй умтулуп, туура жолдо келе жаткан таксини тосуп түшүп кетти. Карыя дагы артынан дагы бир таксини токтотуп кошо жөнөдү. Ооруканага жеткенде дарыгерлер чуркап жүрүшүптүр. Айжан ыйлап эшик алдында отурат. Назгүл, келдиңби? Кеч калып кала жаздадык, деди ал. Назгүлдүн буту шилтөөгө келбей калчылдап калды. Бир аздан кийин дарыгер чыкты. Операция жасоо керек, болбосо бейтапты сактап калуу кыйын болот. Канча акча керек? Дарыгер сумманы айтканда Назгүлдүн өңү бозоруп кетти. Бул алардын өмүрүндө көрбөгөн чоң акча эле. Айжан унчукпай бир топко ойлонуп туруп калды. Ошондо алардын артында турган баягы Карыя акырын алдыга чыкты. Аны мен төлөйм.
Бардыгы тең таң калып аны карашты. Сизби? Эмнеге? Кария Назгүлдүн жанына жакын келди дагы чөнтөгүнөн бир аз дат баскансып калган эски ачкычты алып чыкты. Менде акыркы үмүт катары сакталган бир нерсе бар эле, деп андан аркысын түшүндүрүп айтпастан суроолуу тиктеген Назгүлгө бүгүн эмес, эртең баары жайында болот, деп койду. Эртеси күнү ал Назгүлдү шаардын четиндеги эски үйгө алып барды. Аярлап үйгө киришти. Желе баскан, каралбай калган экени байкалып турат. Полдун астынан темир сандыкты чыгарды. Ичинде эски зер буюмдар, алтын шакектер, кагаздар жатат. Мына, бул менин жашоом, деди ал. Мени каматкан байдын чыныгы уурусу кийин бардыгын мойнуна алган. Бирок менин өмүрүм өтүп кеткен. Ал Назгүлдү карады. Мен буларды сен үчүн сактагам, кызым, деп жалоорый карады. Назгүлдүн көзү жашка толду. Бирок эң чоң сыр али алдыда эле. Сандыктын түбүндө бүктөлгөн бир кат бар экен. Каттын сыртында бир гана сөз жазылыптыр: Айжанга. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубуздун соңуна чыктык. Уландысын кийинки уктуруудан уксаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.